Султанали Сайназаров 28 жылдан бери энергетика тармагында иштейт. Аптаптуу жайдын ысыгы, ызгардуу кыштын суугу жумушуна тоскоолдук жарата албайт. Максаты элге үзгүлтүксүз электр жарыгын жеткирүү. Бул үчүн жылдын 4 мезгилинде трансформаторлордун майын алмаштырып, көмөк чордондордогу оңдоо жумуштарын аткарат. Учурда аталган көмөк чордондун өчүрүп жандыруу тетиктерин алмаштырууда. Бул масляный выключательдер бизде эң көбү 50 жылдан биягында да. 50 жылга чейин иштеп келген да. Алардын эми иштөө мөөнөттөрү бүтүп, азыр эми ушуну жаңы тетиктерди алып келип иштеп атабыз. Ушуларды азыр масляный выключательдердин ордун алып салып, вакуумный выключательдерге өткөрүп атабыз азыркы сезонда. Бул бекен көмөкчү чордонунда буга чейин утурумдук оңдоп түзөө жумуштары аягына чыккан. Бүгүн 1976 жылы чыгарылган өчүрүп жандыруучу масляный тетиктери акыркы үлгүдөгү вакуумдук аппараттарга алмаштырылды. Союз учурундагы өчүрүп жандыруучу тетиктин ичинде май болгондуктан ал 12 авариялык өчүрүүдөн соң алмаштырууга муктаж. Ал эми жаңы тетиктин артыкчылыгы бир канча авариялык өчүрүүлөргө туруштук берет жана текшерүү компьютер аркылуу жүргүзүлөт. Дагы бир өзгөчөлүгү коопсуздугунда. Мындай вакуумдук өчүрүп жандыруучу аппараттар областтын башка райондорунда да коюлууда. Вакуумдук выключатель деп коебуз, өчүргүч вакуумдук. Ошондой вакуумдук выключательдерден быйылкы күндө 21 выключательди алмаштыруу планга киргизгенбиз. Ошонун ичинен бүгүнкү күндө Арсланбопто 4 алмашылды. Терексай подстанциясында 6 алмаштырыш керек эле, бүгүнкү күндө 4 алмаштырылды. Азыр жумуштар жүрүп жатат. Бекен подстанциясында дагы 2 азыр коюлду. Bundan keyin Beken подстанциясы бүткөндөн кийин Ленинский подстанциясында Ногул масы айылында 2-чи секциясында ошол жерде калган акыркы выключательдер коюлат. Ленин айыл өкмөтүнө караштуу Винсовхоз айылында Ала Тоо көчөсүнө 20 дана электр мамыча орнотулуп, 1 чакырым жерге аба чубалгысы тартылды. Жергиликтүү бийлик электр мамычаларды алып берүүдө жардамдашкан. Куруу иштерин Көк Арт электр тармактар ишканасынын адистери ишке ашырды. Ушта жаңы конуш курулган. Ушуларга кышкы газ свет менен камсыздоо боюнча ушу иштер жүрүп атат. Биз азыр 1 километр аба чубалгысын тарттык, 0,4 деп коебуз, мына кичи. Бүгүн ушуну азыр улоо маалында туруп, ушу зымдар монтажылып, жаңы конуштарды жалпы эле свет менен камсыздап атабыз. Бүгүн акыркы жумуш күнү. Бүгүн Кудай кааласа свет берип бүтөбүз жаңы конушка. Жалал-Абад электро ачык акционердик коому кышка дээрлик даярдыктарды көрүп бүттү. Жаңы трансформаторлорду орнотуп, көмөкчү чордондордогу капиталдык жана утурумдук оңдоп түзөө жумуштарын аткарышты. Аба чубалгылардагы тоскоолдук жараткан бак-дарактарды бутоо иштери жүрдү. Мындан тышкары Шекавтар Терексай линиясынын 5 чакырымы кайрадан курулду. Лидаза Камчыбекова, Баяман Тургуналиев, Сузак району.